Арзумат Нуркулович, сиз азыр бир-эки тармактарды айттыңыз, кылып аткан иштер боюнча айтып атасыз. Айтсыңызга караганда жасап аткан жумуштарыңыз жакшы экен. Былтыркы жылы, мынау 2024-25 жылкы кышкы сезондо Ош шаарында газдын басымы мындай кескин төмөндөп кетти да, ошого эмне себеп болду? Бул жерде бул эми техникалык чектөөлөр анткени биздин керектөөчүлөрүбүз ошол Ош жана Жалал Абад, Баткен областтарындагы керектөөчүлөр бул ошо газопроводдордун системасынын эң акыркы жагында болуп атат да, бул эң последняя точка деп коюп атабыз. Андан тышкары коңшу мамлекеттерибиздин дагы ресурсный базасы төмөндөп баратат. Коңшу мамлекет Россиядан газ алып келип атат, өзүнүн ресурстары жетпегендиктен. Ошон үчүн былтыр сезондо подземное хранилище газа деген бар. Ошол толук толтурулуп, абдан бат расход болуп кетти да, керектөөсү көп болуп, бат эле түгөнүп калды. Азыркы убакытта биз мына энергетика министрлиги менен дагы коңшу мамлекеттердин газовиктер менен майда бир чоң чакыруу кылып, чоң чогулуш кылып, ошол жерде Кыргыз Республикасынын түштүк тарабы, түндүк тарабынан дагы газдаштыруу, камсыз кылуу маселесин дагы каралган атат. Жылдан жылга азыркы убакытта ошол бул дагы Тажикстан Республикасы менен дагы мамилебиз жакшыртуу болгондуктан, ал жерден түштүк тарабынан бир жаңы газопровод бар. Эски газопровод бар, аны реконструкция кылып, дагы дополнительный бир транзит кылган атабыз да өзбек тарабына, Фергана долинасына. Ошол жерден Ферганский долинага дополнительный көлөмдөр келе баштаса, буюрса ошо келе жаткан кыштуу сезонунда басымын көтөрүүгө мындай күчтүү жакка жумшап атабыз. Рахмат. Арзумат Нуркулович, эми азыр жакшы пландарды айтып атасыз. Бирок былтыркы жылы, мурдагы жылы, 2 жылдан бери ушул эле планды айтып атасыз да сиз кайра-кайрачы. Бирок толук кандуу бүтпөй атат. Эми туура билинбегим менен эми Ош шаары экинчи борбор болгондон кийин ошого жараша талаптар болуш керек. Элди толук кандуу газ менен камсыз кылууга сиз түзмө-түз милдеттүүсүз. Сиздин мойнуңузда бул нерсе. Анан эми азыр биз кылдык эле бат эле түгөнүп калды. Эми сиздерде экономический расчет болуш керек да полностью. Ар бир абоненттен, ар бир керектөөчүнүн мындай примерно өзүңүздөрдүн анализиңиздер болушуңуздар керек да. Энергетика министрлиги менен биргеликте, финансы министрлиги менен биргеликте, ал жерде мисалы госстрой менен биргеликте мындай бир алгылыктуу бир чараларга барышыңар керек деп ойлойм да. Албетте, Алишер Абиблаевич, биз ушул маалыматты эске алалы дагы өзүбүздүн жана жумушубузду, графигибизди ошого ылайыктап тездетели. Ошого эми мынабул быйылкы болгон нерсе мына келерки жылы кайталанбаш керек да. Ошонун үстүнөн, кемчиликтердин үстүнөн иштешиңиздер керек. Канткенде ошол нерсе кайталанбайт. Анан эми боло берет деген нерседен өтүшүбүз керек да алдыгачы. Жалпы эми болуп аткан мүчүлүштүктөргө жол бербешибиз керек. Ошого сиздерден сураныч мындай бир катар азыртадан баштап, мынау жаз айларынан баштап туруп аракет кылсаңыздар, колуңуздардан келет, күчүңүздөр да жетет. Аракет гана болсочу. Тура эми жалпы ушул республика боюнча камсыздап атып турган элементарный бир шаарга кичине көңүл буруп коюңуздар. Азыркы мына жаз айларынан баштап туруп. Жетекчилик менен сүйлөшүңүздөр. Тура ошондой аракет кылса. Тура, Алишер Абиблаевич, бул жерде мындай маселе болуп атат да, бул эми бир эле мамлекеттин маселеси болуп атат. Бул жерде биз айткандай 4 тараптуу маселе болуп атат. Анткени Фергана долинадагы газдын ресурстары жок болуп атат. Ал жерде өзүңөр деле көрүп атасыңар го, массалык маалымат каражаттарында коңшу мамлекеттерде заправкалар токтотулуп атат, үйлөргө газ берилбей калып атат. Мурун мисалы былтыркы убакытта жана АГНКС деген газовый станциялар 4 саат иштеп атты күн сайын. Быйыл бир да саат иштеткен жок, газ жетпегендиктен. Ошондуктан бул жерден коңшу мамлекет менен 4 тараптуу келишим кол коюп, Россиядан газ алып келүүчү жумуштар башталган.
азыркы убакытта ошо түштүк тараптагы коңшу мамлекетибизге бир суткасына 18 миллион куб метр келип атат, бул Россиядан да. Ошонун бир аз булактары бизге жетип атат. Ошондуктан бул жерде эми мурунку Советтер Союзу курулган Средняя Азия центр деген магистралдык газопроводдун 5 ниткасы бар болчу. Ал эми Өзбекстандан Россияга кеткен газопроводдор болчу да. Азыркы убакытта аларды реконструкция кылып, эми 40-50 жылдан бери иштебеген газопроводду реконструкция кылып, Россиядан наоборот реверс менен газ бияка алып келинип атат. Анан ошол былтыр жумуштар өткөзүлгөн, азыркы жумуштар да башталып атат. Буюрса ошо мен айткандай, быйыл жайында бул жумушту мындай масштабын көбөйтүп, масштабтуу жумуш өткөргөн атабыз да. Бирок сиз айтканыңыз туура, бул абдан көйгөйлүү маселе болот бизге да. Арзымат Нуркулович, эми сиз мындай жакшы сүйлөйсүз, жакшы түшүндүрөсүз, болушунчачы, мындай кооз сүйлөйсүз. Бирок эми мындай эл аралык нормалар бар, эл аралык келишимдер бар. Бул ал мисалы өздөрүндө жок. Бизде Кудайга шүгүр деп айтканыңыз туура эмес. Биз дагы мисалы эл аралык келишимдерди сыйлап, өзүбүздө кургакчылык болсо дагы ошол Өзбекстандын жетекчилери мисалы жакшы тең ата сүйлөшкөндүктөн биз дагы суу беребиз убагында, сезондо. Кудда ошондой эле көрүнүш. Андыктан мисалы сиздер эми планга эле коюп, аракет кылсаңыздар боло турган эле нерсе булчу. Бул кичинекей нерседен чоң көйгөй жаратыштын кереги жок. Бир гана жөн гана мисалы жакшы аракет кылалы, биргеликте мисалы ушул нерсени кайталанбайлы. Ошол гана нерсе. Зачем эми ону аркы берки кылып чоң бир проблема кылбай. Сураныч ошону этияттасаңыз. Андан кийинки суроо. Мисалы мынау газды туташтыруу жана жабдууларды сатып алуу үчүн тургундарга 8%дан кредит элдик банктан 1 миллиард акча бөлүнгөн да. Бирок бул жерде эми мен мынау президенттин өкүлүнө дагы кайрылам, мынау банктарга дагы бир кайрылуу жолдоп, ушул маселе боюнча дагычы. Жалпы мисалы 1 миллиард акча бөлүнгөн. Именно ушул акчаларын төлөсүн, арзандатылган насыя алсын деп туруп шарт түзүп берилген. Бирок ошол эме түзүлгөн келишимдин 3,2% гана аткарылып тур да. Бул деген сөз эми 1 миллиард акчаны, даяр акча бөлүнгөн акчаны биздин керектелүүчүлөр пайдаланып албаптыр. Себеби банктар ар кандай мисалы бир мурдагы историясын ачар, же болбосо дагы бир кандайдыр бир банковский тайна кылып толук кандуу кредитти бере алышпайт. Эми кредиттин суммасы деле чоң эмес ал жерде. Мисалы бир абонентке мисалы 100 миңдин тегереги боло турган болсо, ошондой эле сумма. Ошону дагы проблема кылып туруп, бюрократия бар да, Эрнис мырза. Ошого дагы бир сиз дагы бир кат жөнөтүп туруп кабар алып койсоңуз. Анан эми мен сунуш кылат элем, мисалы ошол акчаны может бир отсрочка кылып туруп Газпромдун өзүнө берсе, кандайдыр бир каржылап бере турган болсо, прямой мисалы сиздер менен келишим түзө турган болсо, дагы жеңилирээк болмок да. Анан азыр сиз мына Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарды атап кеттиңиз. Мен сизге дагы бир жолу айтайын, ушул шаардын өзүндөгү деле жаңы бүткөн домдорду дагы бир чыра айтсаңыздар, эми экөөбүз билебиз ол боюнчачы. Бир подъезди бүтөт, экинчи подъезди бүтпөйт, ар кандай себептер менен. Ошону да бир эске алып койсоңуздар. Рахмат жок. Рахмат. Андан кийин